Эгер сиздер бир мүлк сатып алып жатсаңыздар, үй, жер айырмасы жок. Анда ошону алдын ала бир текшерип койгонуңуздар оң. Мисалы, ошол жерге барасыз, үйдү чындыгында текшересиз, видеого тартсаңыздар болот. Андан тышкары жерде кандайдыр бир көйгөйлөр жокпу, ошону сөзсүз текшериш керек. Госрегистрден ошол түндүктөн атайын жердин маалыматын алып, кандай сот иштери бар болчу, бүгүнкү күндө барбы жокпу, андан тышкары ошол жерде айыл өкмөтүнө да кайрылып көрүңүздөр. Кыскасы, сиздер чындыгында ошол жерде сатып алып атканыңыздарды бир иш аракеттер менен далилдеп койгонуңар туура. Анткени андан кийин эгер бир сот иштери болуп калса, сиз ак ниеттүү сатып алуучу эмессиз. Сиз саткан адам менен кандайдыр бир кызыкчылыктарыңыз бар. Сиз чындыгында бул жерди сатып алган жоксуз деген талаптар коюлушу мүмкүн. Ал эми сиз алдын ала чындыгында ошол жерди текшерип, көйгөйлөр барбы, жокпу текшерип, анан далилдерди топтоп койсоңуздар, кийин ошону далилдерди сотко көрсөтсөңүздөр болот. Мен бул жерди чындыгында сатып алгам, буга чейин ошол жерди текшергем, көргөм, эч бир көйгөй жок болчу. Ошондуктан бүгүнкү күндө мен ак ниеттүү сатып алуучумун деп. Ал эми ошол далилдер жок болуп калса, сиз ак ниеттүү сатып алуучу экениңиз далилденбей калса, анда ошол ортоңуздагы сатып алуу келишим жокко чыгарылышы мүмкүн.